Салам математика сүйүүчүлөрү, же болбосо 1 класстын ортого даярдануучулары, силер менен кайрадан Элдин сыймыгы. Биз бул сабакты сызыктуу барабар сызыктарга арнайбыз, анда эмесе баштадык. Биз барабар сызыктарды өтүүдөн мурда биз бир нерсеге кайрыла кетишибиз керек. Бул деген мурунку өткөн темабыз теңдемелерге байланыштуу болуп кетет. Биз теңдемелерде байкасак ортосунда дайыма барабар белгиси турчу. Демек, оң жак, сол жактагы бир кандайдыр бир туюнтма менен оң жактагы кандайдыр бир туюнтма барабар болчу да. Эми бул барабар сызыкта азыр мен көрсөтүп кетем. Мисалы үчүн 7 менен 7 барабар турабы? Ооба, барабар. Эгерде мен могул 7-ни алып туруп 8 кылып койсом, барабардык сакталабы ушундай барабар болушу экөө? Жок, бул барабар эмес, барабардык бузулду. Анткени 7 менен 8 барабар эмес да. 8 деген чоң 7ден. Эми муну кантип жазабыз? 8 чоң 7ден. Биз деген мурун А колонка жана Б колонкаларын салыштырууда кайсысы чоң, кайсы кичине, кайсы барабар экенин билебиз. Мына ошолордон бул белгилердин кандай коюлоорун дагы үйрөнүп калган элек. Бирок эми ушул темага байланыштуу болгондуктан биз деген ушуну кененирээк дагы талкуу кылышыбыз керек. Мына бул белги чоң же кичине белгиси деп коет. Эгерде стрелка кайсыл белгини карап турса, ошол белги кичинекей. Эми муну кененирээк жазып берейин. Демек, А чоң Б'дан. Силер азыр ушуну бул жагына сөз менен жаза алсаңар болот. Демек, А чоң Б'дан болду. А кичине Б'дан. А чоң же барабар Б'дан. А кичине же барабар Б'дан. Эми буларды кантип түшүнсөк болот? Демек, А менен Б'нын барабарсыздык сакталышы үчүн кандайдыр бир бул жака мисал жазып көрөйүн. Демек, 7 чоң кайсы сандар жазылган бул жака? Каалагандай 3 болобу, 5 болобу, 6 болобу, макул 6 дейин. 7 6-дан кичинекей. Эми кайра муну жазайын. 6 дейин, кичинекей. 6 кайсы сандардан кичинекей? Макул 10 дейин. Бирок 6-дан чоң сандардан кичинекей деп турабы? Логически жактан ойлогондо. Эми А чоң же барабар Б'дан дейт. Мында бизде мындай эки көрүнүш болот. Мисалы үчүн 7 чоң же барабар 6-дан деп жазсак болот. 6 чоң же барабар 6-дан деп дагы жазсак болот. Эми эмне үчүн мен мынтип жазып койдум? Мында деген эки белги турат, байкасаң бир жагында мына. Бул жагын жок кылып койсок чоң турат. Эми үстүн жок кылып койсок барабар турат. Демек, 7 6-дан чоң да болуп калышы мүмкүн, же болбосо барабар да болуп калышы мүмкүн дейт. Демек, бир учурда мына 7 6-дан чоң болду, бир учурда 6 менен 6 барабар болуп калды деген сөз. Эми бул учурда деле 6 кичине же барабар 7ден, анан же болбосо 7 кичине же барабар 7ден. Ушундай. Эми азыр кийинкисинде жакшыраак түшүнөбүз. Анда эмесе баштадык. Мисалы үчүн кандайдыр бир барабарсыздык берилсин дейли. X чоң 2ден дейин. X чоң 2ден. Мен X'ка кайсы сандарды кое алам? Бул жакта X өзгөрмөлү. X'ка каалагандай сандарды кое алабыз. Бирок каалагандай сан дегенди карасак, бул жака каалагандай санды кое албайт экенбиз. Бул жакта деген 2ден чоң болуш керек экен ал саныбыз. Мен азыр 2-ни коюп койсом, же болбосо 1-ди коюп койсом бул жака, мына мисалы үчүн 1-ди коюп койдум, а? Эмне 1 2ден чоңбу? Туура эмес. Макул 2-ни койдум дейин. 2 2ден чоңбу? 2 2 барабарбы? Туура эмес да. Демек, бул жакта шарт боюнча x деген 2ден чоң болуш керек экен. Демек, 3-ді ала алам, 4-ді ала алам, 5-ді ала алам, 6-ны ала алам, 7-ні ала алам. Мына 6-ны алсам, 6 2ден чоң. Ушундай. 7-ні ала алам, 100-ді ала алам, миллион, миллиардты чыгып чексизге чейинки каалагандай сандарды алсам болот. Эми муну деген ушинтип ар бирин жазып отурбай, математикадан бир тилге келтириш үчүн математиктер бир кандайдыр бир система, жазылуу системаларын ойлоп чыгарышкан да. Алар деген мындай алып жазылат да. Мисалы үчүн бизде кандайдыр бир интервал бар. Интервал деген коркпогула, ал коркунучтуу кылган менен ал оңой эле. Мурун биз деген билесиңер, сандарды деген ортосунан 0-ді бөлүп туруп, оң жакка кеткендерди 1 2 3 4 5 ушинтип плюс чексизге чейин кеткен сандарды иштегенбиз, Анан кайра артка кеткенде -1, -2, -3, -4 ушинтип минус чексизге чейин кете берет эле сандарыбыз. Билесиңер да? Булардын баары бүтүн сандар болчу.
Демек минус чекстен баштап плюс чекске чейин сандар. Демек бүт болгон сандардын баары да. Эми мына ушул x мына ушул интервалдын кайсы жеринде жатат деген сөзгө жооп берет да. Азыр мына могул барабар сызыгыбызчы. Мынакей. Эң биринчи мен экини табам ушул интервалдан. Мына экини таптым. Могул жерде турат турабы? 2. Анан карайбыз бул жактан. X чоң 2ден. Анда чоң десе ушул жактан баштап оң жакты көздөй чуркайбыз. X чоң болсо оң жакты көздөй чуркайбыз. Түшүндүк. Эми могул мен мынтип боеп койдум ушунун баарын тең. Бул деген боегон ушул жактагы сандардын баарын тең тандай берсең болот дейт да. Ушул жактагы сандардын баарын тең тандай берсең болот. Мисалы үчүн 5ти тандасаң дагы бул жакта барабарсыздык туура болот. Мисалы үчүн мен жакта плюс чекске чейин анан миллион дейин, миллионду тандасам деле баары бир чоң болот, туурабы? Анан бул жакта карасаң бир жерде мындай бир башкача нерсе турат да могул жерде. Ушуну дагы белгилеп коюп турмун менчи. Ама 2ничи. Мен 2ни тандасам, бул жак бузулуп атпайбы? 2 менен 2 барабар болуп калды. Бизге деген 2x деген 2ден чоң болуш керек болчу. Мен 2ни тандай албайт экенмин. Демек 2ни тандаганга болбойт экен. Анда мен бул жерди ушул тандаганга болбойт дегеним үчүн мындай кылып туруп тоголок сызыгын белгилеп коем, ичин бош калтырам. Бош дегеним бул деген 2 кирбейт деген сөз. Мына 2ни албайсың, калган оң жактагы бардык сандарды ала бер дейт, x-ка кое бер ушуну. Демек эми муну деген биз деген математикалык бир жазууга алып келели. Демек x таандык, мына могул таандык деген белги. X таандык же болбосо x-ка азыр 2ден баштап кайсы 2ден баштап кайка чейинки сандарды ала берсең болот дейт. Плюс 2ге чейинки плюс чекске чейинки сандардын баарын ала берсең болот дейт. Мына ушундай. Демек 2ден баштап плюс чекске чейинки сандардын баарын тең ала берсең биздин барабарсыздыгыбыз туура болуп калат. Бирок 2ни албайсың дейт. Могул белги мына могул каша дагы бул жакта чоң роль ойнойт да. Мына могул 2ни могул белги албайсың деген түшүндүрөт. 2ни албайсың, 2ден аттап кет деген сөз да. А эгерде мына мондай төрт бурчтук каша болуп калса, анда 2 кошо кирет деген сөз болчу. Бирок бизде азыр бул жакта 2 кирбейт деген сөз. 2. Мынакей жол ушундай. Демек x-ка, мына могул жерде x-ка 2ни албай, андан кийинки сандардын баарын тең ала берсең, ушул барабарсыздык туура чыгат деген түшүндүм. Эми кийинки бир мисалга көңүл буралы. Мына бул мисал жанагыга эле окшош экен, бирок x кичинекей -1ден дейт, Демек бул жакта -3, -10, чекске чейинки кандайдыр сандарды алып экенбиз. Аны интервалда көрсөтөбүз. Интервалда x сызыгын сызабыз. Бул жагыбыз 0 болсун дейли. Бул жакта 10 сандар бар, эми билебиз, аларды жазып отурбай эле коелу. Мен жана түшүндүрүш үчүн жазып бергем. Эми бул жакта -1, -2, -3 жана ушинтип келип туруп минус чекске чейин кете берет булар кечке. Эми мен бул жактан азыр эмнени табышым керек? -1ди табышым керек. -1 кайсы жерде турат? Мына могул жерде турат -1 деген. -1 ушул жерде турат. Анан x айтып атат. X кичине -1ден деп атат. Жана чоң болгондо оң жакка чуркаганбыз. Ал эми азыр кичине болгондо сол жакка чуркайбыз. Демек x кичине экен -1ден дейт. Бирок -1ди албайсың да могул. Ортосун бош калтырдым, тоголоктун ортосун бош кылдым да. Мына бош. -1ди алсам, мына -1ди албайм да, -1 кичине -1ден дейт. Албайм, туурабы? Ошондуктан сен -1ге тийишпе, андан кичинекей сандарды ала бер дейт. Мисалы үчүн -2ни алайынчы, -2 кичине -1ден. -2 кичинекей -1ден. Могул жакта каалагандай минус чекстеги сандарды ала берсең болот. Демек, жоопту жазабыз. X таандык кандай? Бул жакта минус чекстен баштап, минус чекстен баштап келатабыз, -1ге чейин. -1 киреби өзү, кирбейби? Эгерде кирсе 4 чарчы каша менен
белгилемекпиз. Бирок -1'ди кирсек бузулат. Ошондуктан кирбейт деп туруп мына моундай белгини коебуз кашаға. Ал эми дайыма чексизтерде мисалы үчүн минус чексиз жолбосо плюс чексиз болобу, иши кылып баардыгы тең толук каша менен белгиленет. Ушуну жаттап калгыла. Эми кийинки эсепке өттүк. Эми бул барабарсыздыкка көңүл бурсаң, жана бизде чоң же кичине деген эле белгилер турса, азыр бул жакта чоң же кичине белгиси турат. Макул. Эми муну кантип көрсөтөбүз интервалда? Интервал сызыгын сызабыз. Бул негизи x сызыгы, анан ортосуна дайыма 0 турат, анан 1, анан 2, анан бул жакта 3, 4, 5, 6, 7, 8 плюс чексиз. Кайра артка минус чексиз. Бул жакта терс сандар бар, билесиңер, Анан 3'tү табышыбыз керек ушул жакта. Мына 3 ушул жерде турат. Анан x'ти карагыла, байкагыла. x чоң же барабар 3'төн дейт. x чоң же барабар. Чоң болгондо биз деген оң жакка учат элек, чуркайт. Эми бул жакта мурунку жана мындай строго белги менен бир эле айырма турат. Бул жакта жана ортосун бош калтырганбыз, ортосундай ак сызыгы менен калтырыпчы. Эми мунусунда биз деген боешубуз керек. Сен 3'тү дагы ала аласың деген сөз. 3 дагы кирет. Сен 3'тү да тандасаң, бул жакта барабарсыздыгың бузулбайт деген сөз да. Мынакей. Эми мен 3 тандап көрөйүн. 3 чоң же барабар 3'төн. Ооба. 3 чоң болуп калышы да мүмкүн. Жок. x 3'төн чоң болуп калышы да мүмкүн. x 3кө барабар болуп калышы да мүмкүн. Мына бир учурда барабар болуп калды. Демек 3'тү да тандай алам. Анан бул жактагы 4, анан 5, 6, 7, 8 плюс чексизге чейин кете берет. Ушул сандарды баарын тандасаң болот дейт да. Демек, мисалы үчүн, могул жакта кайсы санды тандаса болот? 100 деп коеюн, 100'тү тандасаңар туура болобу анда? 100. Туура болду. 100 x-тан 3'төн чоң экен. Эми муну жазабыз. x тандык 3'төн баштап плюс чексизге чейин. Плюс чексиздин белгиси дайыма толук каша менен. Ал эми 3 кошо кирет деп атат, боелуп атат. 3'тү кошо тандайсың. Демек 4 чарчы каша. Демек x тандык 3'төн баштап өзү кошо кирет, плюс чексизге чейин. Бардык сандарды койсоң, мына могул жер туура чыгат деген сөз. Силерге түшүнүктүү эле болуп атабы? Түшүнүктүү болсо комментарийге жазгыла, болушунча аракет кылып атам. Дагы аракет кылып көрөм, анда эмесе кийинки эсепке көңүл буралы. Эми мол барабарсыздыкка көңүл бурсам, бул мурункудан кичине башкачараак экен да. Жана бизде деген мындай сыяктуу эле барабарсыздыктар келип аткан турабы? X кичине же барабар 10дон деген сыяктуу. Эми мында кандайдыр дагы -5 кошулуп калды. Муну кандай түшүнсөк болот? Демек, мынакей мол x кандайдыр бир өзгөрмөлүү сан -5 менен 10дун ортосундагы сандар экен да. Азыр түшүнүп берейин. Интервал сызыгын сызабын баягы эле. Ортосунда 0 болот. Бул жагы болсо 1, 2, ушинтип келип туруп анан кийин 10, анан ушинтип плюс чексизге чейин кете берет турабы? Анан кайра ушинтип келет да 1, 2, анан ушинтип -5, -1 анан кийин -6, минус чексизге чейин кете берет да. Демек эң биринчи -5'ти табам. -5 мына могул жерде экен, аны белгилеп коем. 10'ду табам. 10'ду таптым, аны белгилейм. Демек, эми могу белгилерине карайм. Эгерде орусча айтканда могул жер строго чоң болсо аябай. Мындай белгилеп айтканда строго чоң болсо анда ортосун эмне ачык кылам. Ал эми эгерде мындай чоң же барабар, кичине же барабар ушундай белги туруп калса, анда аны боейм. Демек, бул деген өзү кошо кирет деген сөз. Анан белгилейм. Биринчи мына мол жагын карап алайлы. Мына мол жагынчы. X кичине, x чоң -5'тен дейт. Мына x чоң -5'тен. Демек, -5 кичине экен. Чоң болгондо айкы кетет элек x. Эң биринчи ок баштан x'тен ок баштайбыз. x чоң -5'тен дейт. Демек, чоң болгондо биз деген мына бул жакка көздөй кетет элек. Кетет, плюс чексизге чейин.
Анан боеп баштайм. Демек, мына могул азыр эң биринчи мына могуну эсептедим да. -5 x. Могул жакта мына азыр каалагандай сан алсаңар туура болот да. Плюс чекске чейин. Мисалы үчүн 100 да алсаң деле болот мына жактан. 100 да алсак 100 чоң -5 деген сыяктуучу. Бирок бизде деген жалгыз бул эле барабарсыздык турган жок да, бизде дагы бир бул барабарсыздык туруп атат. Демек бул барабарсыздык мына могу барабарсыздыкка чектейт да. Демек эми кайра мен мына могуну алайын азыр. Могуну текшерип көрөйүн. X кичине же барабар 10дон дейт. 10ду табам. Мына 10 бу жерде турат. Кичине же барабар деп атат мынакей. Кичине же барабар деп. Кайра артка кетип атат. Мынакей. Бул мындай кетип атат да. Демек, байкасаңар эми x'тин мына могул жерде кесилишип атат экөө, мына могул жердечи. Мына могул жерде кесилишип атат. Демек, x'ка, мына могул x'ка ушул -5тен баштап 10го чейинки сандарды ала берсеңер туура чыгат деп. Бирок силер -5ке тийишпегиле деп. Анткени -5ке мисалы үчүн -5ке тийишсеңер, могу x'ка -5 деп койсоңор, мына могул жер аткарылбай калат да. -5 менен -5 экөө барабар болуп калат. Бизге барабардыктын кереги жок. Сен главный -5ке тийишпе, калган баарын ала бер. Даже 10ду да ала берсең болот дейт, мына 10. 10ду алсаң мына x могул жака 10 деп койсоң, бузулбайт эчтеке. 10 кээде барабар болуп калышы мүмкүн да, кээде кичине көп калышы мүмкүн. Демек, анда жазабыз. x таандык. Демек, биздин белгибиз эгерде мындай строго болуп калса, мындай же мындай болуп калса, биз деген кашаны мындай коебуз. А эгерде не строго болуп калса, орусча эле айтып берейинчи, оңой болсун мага. 4 жакчы кашаларды коебуз. Демек, x таандык экен, -5тикине кандай каша коебуз? -5тикине мындай толук каша коебуз дагы. -5тен баштап кайсы жака чейин барабыз? X'ти 10го чейин. А 10убуз кандай болду? 10ду кошо алсак деген сөз болот. Эми ушундай сыяктуу барабарсыздыктарга мисалдар иштеп көрөлү. Мына бул барабарсыздыкка көңүл бурсаңар, кичине оор көрүнөт, бирок коркпогула. Муну оңой эле чыгарып коебуз. Бул барабарсыздыкты чыгарууда биз деген мурунку теңдемелерди чыгаруу жолдорун колдонуп туруп чыгарып салсак болот. Мисалы үчүн карап туруңуз азыр. Мына бул жакта ортодо белгиге көңүл бурабыз. Могу чоң же кичине белги турат. Ошол белгини мындай барабардай элестетип алсак болот, бирок барабар эмес. Чоң гана чыгаруу үчүн жардам берет да. Демек, барабарсыздыктын сол жагында тамгалар калсын, барабарсыздыктын оң жагында сандар калсын дейли. Мисалы үчүн 2x. Анан белгини коем. Мына могул +1ди, бул жака -1 кылып көрөм. 7 жазып туруп -1 дейм. Демек, бул жакта канча калды? 6 калды. Анда бул жакта 2x калды. Анда x табыш эмне алам? Могу жер көбөйт болсо жанындагасын 6нын ордуна чөп салам. 6 бөлүнгөн 2. Астына чөп салдым. Же болбосо 6-ны 2 бөлсөк канча чыгат? 3. Демек, x чоң 3төн. Көрдүңөрбү? Мурунку биздин барабарсыздыгыбыздай келип калды. Аны биз деген бат эле чыгара алабыз. Демек, бул жак 0 болсо, бул жак 3 болсо, бул жакка чейин минус чекске кетип, плюс чекске чейин кетет. Бул жак болсо минус чекске чейин кетет. Эми интервалдардан табабыз. Бул жактан x'ти эң биринчи x'ти табардан мурда 3тү табышыбыз керек. 3тү бул жерде турат, мынакей. Анын белгиси строго болгондуктан биз деген ичин бош калтырабыз. Анан окуйбуз. X чоң 3төн. Чоң болгондо анда оң жакты көзгө кетебиз. Демек, мен деген азыр x'ка каалагандай могул жакта жаткан интервалдагы сандарды берсем болот. 4 болобу, 100 болобу, 1000 болобу, баары туура чыгат. Анда жообун жазам. X таандык. Белгиси кандай болуп турат? Строго болуп тургандыктан мындай толук каша коем дагы 3тү жазам. Мындан каяка чейин барат экен бул белги? Плюс чекске чейин кетет экен. Ал эми чексистердин дайыма белгиси толук болот.
Мынакей демек сен деген x-ка 3-төн баштап плюс x-ке чейин каалагандай санды кое бер, анда сенин барабарсыздыгың туура болот. Эгерде сен бул жактан 3-тү коюп койсоң, анда же болбосо 0-ды кой, же болбосо минустарды койсоң, анда бул туура эмес болуп калат. Түшүндүр. Эми кийинки эсепти чыгарып көрөлү. Мынакей могу барабарсыздыкка көңүл буруп, мурунку биздин барабардыктардын жолу менен чыгарып көргүлө биринчи. Андан кийин жообун менен текшерип көргүлө. Анда эмесе силерде жооп бар болуш керек деп ойлойм. Анда чогуу чыгарып көрөлү. Демек, биздин мурункудай теңдемелердин жолунда эле тамгаларды сол жака, тамгасы жокторду оң жака жыйнап алалы. Минус 2x тамгасы бар экен. Анан барабардык калат ушул бойдо эле. Анан 7 бул белгиси менен терс белгиси менен өзгөрөт, плюс болсо минус болот, минус болсо плюс болот. Анан демек бул жак деген канча болот? Ошондо 7-ге 18 болот экен, Анан минус 2x. Эми бул жерден көңүл буруп койгула ушул жака. Эгерде барабарсыздыкта биз деген x'ти табайын деп атсак, мурун билесиңер да барабардыкта минус 2-ни алып келип турасына коюп койчубуз. Эгерде бул жак минус болуп калган учурда барабардык терс белгиге өзгөрүп кетет. Азыр көрсөтөм. X табайын деп атам, Демек, минус 2 18-ин астына түшүп кетет. Минус 2. Бирок белги өзгөрөт. Жана бул жакка карап эле, азыр бул жакка карап калат. Ушундай. Эгерде алдында минус болуп турса да, эгер плюс болсо, анда ушул бойдо эле калат экен. Демек, жообу минус 9. Демек, x чоң минус 9-тан, x чоң же барабар минус 9-тан. Эми интервалдарга келтиребиз. Демек, минус 9 табам, бул жакка 0 деп коеюн, анан бул жакка минус 9 деп коеюн. Калган сандар билебиз баарыбыз эле. Демек, x окуйбуз. x чоң же барабар 9 минус 9. Бул x да. Демек, бирок карагыла белгини. Белги өзү x дагы кирет дейт. x 9-ду да койсоң болот дейт. Минус 9-ду да койсоң болот дейт да. Демек, минус 9-ду койсоң бул жактагы туура болот. 0-ду койсоң да туура болот экен. 0-ду койсоң ба, чоң же барабар болот. Ошол плюс x'ке чейин баардык сандарды кое берсең болот. Жообум деген x таандык. Жок, азыр мына мен ката кетирдим. Эгерде өзүн кошо алсак дегени, мондай белги туруп калса, биз деген 4 чарчы кашар менен белгилейт элек. Демек, минус 9-ду баштап плюс x'ке чейинки сандарды алсаң, могу барабарсыздыгың туура болот. Сен минус 9-ду дагы тандай бер дейт. Могу белги шуну да тандай берсең болот деген сөз. Эми кийинки эсепке көңүл бургула. Эми мына байкасаң, бул жакта бизде деген мондай барабарсыздык келип калды дейт. 2 белги турат, 2 белгинин ортосунда x кошулган 4 деген турат. Бул жак оң жагында 24, сол жагында 2 деген сан. Эми биздин максатыбыз бул эсепти чыгарыш үчүн жалгыз ортосунда, 2 белгинин ортосунда x дегенде белгини калтырыш керек. Кантип чыгарабыз? Мына бул жерде 4-тү жоготуш керек. Кантип жоготобуз? Ушул плюс 4-тү минус 4 кылып ийсек, то есть 4төн 4 алып ийишибиз керек да. Ошондо 0 калат, Бирок бул жактан 4 алсам, мына могу барабардыктар сактап калыш үчүн могул жакка да 4 алышым керек. Демек, мен минус 4 кылдым аяктан. Бул менен бул кыскарды, минус 4 бул астында плюс болчу, минус 4. Демек, бул жак жалгыз x калды. X калды. 24төн 4 алсам 20. Анан минус 4төн 2-ни алабыз, минус 2 калды. Бул теманы мурун өткөнбүз, Демек, эми мына болду. Ушундай эле азыр чыгарабыз. Демек, интервалдарды сызам. 20-ны табам бул жактан, 20 дейин. Белгиси кандай экен? Чоң же кичинекей, анда демек боёйбуз. Ал эми бул жакта минус 2-ни ортосунда 0 барышы. Бул жакта да сандар бар да, аларды жазып эле коеюн. Демек, бул белги строго болгон үчүн ортосун кичине бош калтырам. Анан биринчисин окуйм. Мына x чоң минус 2ден деген. X чоң минус 2ден кетти бул жака. Плюс x'ке чейин кетти. Демек, плюс x'ке чейин кетти, бирок өзгөрбөйт, бош турат.
Анан 20-ны карайын. Эми окуйм мынаны. X кичине же барабар 20-дан. Кичине болгону артка кетет элем, артка түшкөн. Демек экөөнүн кесилишкен жери мына могул x, мына могул жерлер x x-ка ушул сандарды алсаң болот деген сөз. Мына могул кесилишип жатпайбы? -2-ден баштап 20-га чейин жол жазам. x таандык. -2 кандай болуп турат? Бош болуп турат, анда мындай кашаган. -2-ден баштап 20-га чейин, 20 болсо боелуп тургандыктан мындай кашагып белгилеп коем. Демек, -2-ден баштап 20-га чейинки сандардын баарын алсаң, мына могул жерде x ушул барабарчылыкты аткарган болосуң деген сөз. Силер менен элдин сыймы болду. Бул сабак түшүнүктүү болсо, комментарийге түшүнүктүү болду деп жазгыла. Түшүнүктүү болбой калса анда ар бирин майдалап түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. Ал эми биздин кийинки сабак ушул эле эсептердин ортодо кандай болуп келерин иштейбиз. Силерге дайым жардам бергенге даярмын. Болгону силер дагы мага жардам берип койгула. Ал деген лайк басып, достору менен бөлүшүп, каналга жазылуу. Силер менен элдин сыймы болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңар.